عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Allah Taala айтқан сөздерді Абу Идрис Хаулани рахимахулла табиин Абу Зар Гифари радиаллаху анхудан айтып атат дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің Роббисінен мынтіп айтады: табарака ва таала. Анын заты, анын исімі өте берекелі жана улук болған Аллах Тааладан. Я ибади, менің пенделерім. Инни харрамту зулма аля нафси. Мен зулум кылууну арам кылдым өзіме дейді. Зулум кылууну өзіме тыйдым дейді Аллах субханаху ва таала. Ва жаалтуху байнакум мухаррама. Жана ошол зулум кылууну силердин ортоңордо дагы арам кылдым дейді. Фала тазаламу. Ошондуктан бириңерге бириңер зулум кылбагыла дейді. Зулум кылбагыла дейді. Азыр биринчи хадистин ар бир сөзүн которуп кетебиз, анан катары менен кандай буга комментарий берилген болсо, чечмелөөсүнү катары менен айтып которуп беребиз иншалла. Я ибади куллукум далун илля ман хадайту. Менин пенделерим, силердин бардыгыңар адашуучусуңар дейт. Илля ман хадайту. Кимди туура жолго салсам, ошол гана туура жолдо болот деп атат Аллах Таала. Фастахдуни ахдикум. Ошончу менден туура жолду талап кылгыла, мен силерге хидаят беремин дейт. Биз 5 убакыт намазда, ар бир эле намазда Фатиха сүрөсүн окуганда биз эмнени талап кылабыз? Хидаят талап кылабыз. Аллах Тааладан хидаят сурайбыз. Анткени Аллах кимди туура жолго салган болсо, аны эч ким адаштыра албайт. Ма яхдихилла фала мудиллала. Кимди Аллах Таала туура жолго салса, аны эч ким адаштыра албайт. Ва ма юдлил фала хадияла. Кимди адаштырган болсо Аллах Таала, андан эч ким туура жолго сала албайт. Ошон үчүн туура жол Кудай Тааланын берген чоң белеги. Бул иман деген бар го. Бул иман биздин ата бабабыздан мурас болуп калган нерсе эмес. Сатып алган нерсе эмес. Аллах Таала жакшылык каалап берген нерсе. Атасы мусулман болуп, баласы фасык, фажир, кафир болгондорду деле көрүп жүрөбүз. Атасы кафир болуп, бирок баласы тескерисинче момун болгондорду да көрүп жүрөбүз. Демек, хидаят кимдигинин колунда экен? Аллах Тааланын колунда экен. Аны биз сурашыбыз керек экен. Я ибади, куллукум жаиун илля ман ат'амту. Менин пенделерим, силердин бардыгыңар ачкасыңар дейт. Илля ман ат'амтуху. Кимге мен тамак берсем, ошол ачка эмес дейт. Демек, тамакты дагы Аллах берет экен. Ачкачылыкты тойгузуучу дагы Аллах Таала экен. Жедирүүчү дагы Аллах экен. Ар бир нерседе биз муктаж экенбиз да. Караңыздар, бардыгыңар ачкасыңар дейт. Аллах Таала жамгыр бербей койсо, ачарчылык, ачкачылык башыбызга тез эле келип калат. Жамгырды жаадырып, аны суу кылып агызып, жердин астында сактап, аны дарыя кылып агызып, бизге аны чыгарып берген бул Аллах Тааланын заты. Эгер Аллах Таала ушул нерсени токтотуп кое турган болсо, "Ва фис самаи ризкукум ва ма туадун." Асманда сиздин рызкыңар бар дейт. "Ва ма туадун." Жана эмне уада кылынган болсо, ошолордун бардыгы асманда деп атат. Демек, асмандан рызкыбыз түшөт экен. Рызкыны берүүчү Аллах Таала асмандан түшүрүп берет экен. Жамгыр. "Ва жаална минал маи кулла шайин хай." Куранда башка жерде келет, биз суудан бардык нерсени тирүү кылдык дейт. Демек, сууну түшүрүп, Аллах Таала жер бетин жашылдандырып, адам затына жашоо берет экен. Ошондуктан рызкыны берүүчү дагы, адамды тойгузуучу дагы Аллах Таала. Экинчи маанисин айта турган болсок, адамда бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок кээде аппетити жок, ачка жүргөн адамдарды да билесиң да. Аппетиттин болуштугу ачкачылыкта тамакка болгон каалоонун болуусу дагы чоң бир неамат экен. Эгерде адамдан ушул нерсени алып койсо, Аллах Таала, анда эч бир тамактын кызыкчылыгы жок да. Алдыңа шведский стол болобу, турецкий стол болобу, айырмасы жок. Эч бир тамак жакпайт. Анткени бул жактагы каалоону ойготуучу Аллах Таала экен да. Мына ушундай эле хидаятка болгон ачкачылык дагы бир чоң неамат экен. Бирөөнүн хидаятка болгон талабын Кудай Таала алып койгон болсочу, ага миң айтсаң деле, канча чоң алым сабак берип атса деле, барып канча кайра даават болсо дагы,
ал адамга эч бир таасири болбойт. Анткени ага жакпайт. Ошон үчүн мына хидаятты талап кылып ушул жерге чогулганыбыз Алланын чоң жакшылыгы. Бардыгыбызга ушул хидаятка болгон, момундун сыпаты болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде айтат: момун ушундай дейт, ал эч качан илимге тойбойт дейт. Илим ала берет, акыры бар бешикке кирет дейт. Имандуулуктун аламаты эмне экен? Илимге болгон кызыгуу, жакшы сөзгө болгон тартылуу экен. Адамда ушул нерсе жоголуп кетсе, Кудай андан ары кылсын, анда биз иманыбыз күндөн күнгө алсырап, айтылган акыйкат сөз бир кулагыбыздан кирип, экинчи кулагыбыздан чыгып, эч бир адамдын сөзү жакпай, текеберчиликтин жашоосун өткөрүп баштайбыз. Ошон үчүн ал деле анын деле кемчилдиги бар. Молдонун айтканын кыл, кылбаганын кылба деген сөздөрдү айтып баштайбыз. Балким кандай болуш керек эле? Бирөөнүн жакшы жагын алып, жакшы сөздү Аллах Таала угузуп атканага шүгүр кылып, ага амал кылыш керек. Текеберчилик ушул да. Батарул хак ва гамдун нас. Текеберчилик ушул нерсе. Пайгамбарыбыз өзүнүн хадисинде айтты. Акыйкатты кабыл кыла албайт, бирөөлөрдү өзүнөн төмөн көрөт. Илимге жарашпаган бул сыпат. Адам качан текеберчилик менен ооруп калган болсо, ал илимден сөзсүз кур калат. Эки нерсени эгерде биз жашообуздан алып салсак, Аллахым иншаалла бизди алым кылат, илим алуучу кылат, жакшы сөздү угуучу кылат. Бул эки сыпат эмне? Текеберчилик анан уялчактык. Текеберленбеш керек. Билген адамдан барып сурагандан өзүңдү өйдө көрбөшүң керек. Жана уялбаш керек. Анткени билбегендик уят эмес, сурабагандык уят. Билбегендик уят эмес. Бардыгыбыз биз бардыгын билебиз дегенден алыс болушубуз керек. Ким мен бардыгын билип калдым десе, ал эч нерсе билбеген эле инсанга окшош. Качан адам көбүрөөк илим алган сайын, мен эч нерсе билбейм деп баштайт экен да. Адам илим аз болгондо, бардыгын билип алганда эч кимден сурабай, өзү каалагандай жашап баштайт экен. Өзү да адашат, башкалар да адаштырат. Айтор, ачкачылык дагы чоң неамат экен. Аллах Таала айтат, силер бардыңар ачкасыңар. Илля мен ат'амтуху, кимге мен тамак берген болсом, ошол гана курсагы ток дейт. Фастат'имуни ут'имкум. Ошон үчүн силер менден тамак талап кылгыла, мен силерге тамак беремин дейт. Жата калса тамагыбызды да Кудай Тааладан сурашыбыз керек. Аллах Тааладан рызкы сурашыбыз керек. Хадиске ылайык бутубуздагы бут кийимдин боосун дагы Кудай Тааладан сураганга буйрулганбыз. Ошондуктан биз ар бир учурда Аллах Таалага муктажбыз. Я ибади куллукум арин илля мен касауту. Менин пенделерим, силердин бардыгыңар жылаңачсыңар дейт. Илля мен касаутуху. Кимге мен кийим берген болсом, ошол жылаңач эмес дейт. Кимге мен кийим берген болсом, ошол жылаңач эмес дейт. Адамдарды көчөдө көрүп эле жүрөбүз го. Денесин ачыш үчүн акча сарптайт. Денесин элге көрсөтүш үчүн акча сарптайт. Кимге Алла хидаят берип денесин жапкан болсо, ошол гана жабынат. Хижаб кийип жүргөн болсо биздин аял бала чакабыз, биздин апаларыбыз буга көптөн көп шүгүр кылышыбыз керек. Өзүнүн абирин жаап жашырган аялдар эртеңги күндүн салих, таква, алым, кары жаштардын апасы, ошолордун бир кепилдиги болуп саналат. Ошон үчүн аялдардан качанда уят кеткен болсо, Кудай анын бетин ар кылган болсун, анда коомдун бузулушу тез эле. Ошон үчүн дин душмандар айткан экен, силер кайсыл бир коомдун аялдарын чечиндиргенге жетишкен болсоңор, ал коом силердики деген. Анткени эне биринчи медресе, энеде уят, энеде намыс болгон болсо, балдарга ошол нерсени үйрөтөт. Аллах Таалам бардыгыбыздын үй бүлөбүзгө намыстуулук, уяттуулук насип кылган болсун. Фастаксуни, менден кийим талап кылгыла, аксукум, мен кийим берем дейт. Аллах Таала кийиндирет экен. Аллах Таала туура кийингенге тафык берет экен. Пайгамбарыбыз өзүнүн хадисинде айтат, кыяматка жакын ушундай кийимчен жылаңачтар чыгат дейт. Кийим бар, бирок жылаңач. Ошон үчүн бардыгыбызга туура кийингенди Аллах Таала насип кылган болсун. Сүннөткө ылайык, шариятка ылайык кийингенди насип кылган болсун. Анан адамдарда бүгүнкү күндө ушундай бир сөздөр бар.
Мен каалаганымды кылам депчи. Ооба, ыктыяр сеники. Каалаганыңды кыласың. Бирок биз айтып аткан сөздөр бул эскертүү гана. Биз эскертебиз. Эскертүүнү кабыл кылыш адамдардын милдети. Кабыл кылбаса агалар жооп берет. Ама алейна иллал балагул мубин. Пайгамбарлар айтат эле бизге жеткириш эле милдеттендирилген депчи. Ошон үчүн биз айтып коебуз. Ким амал кылса кылсын, кылбаса эртеге өз жооп берет. Я ибади иннакум тахтауна бил-лейли ван-нахар. Менин пенделерим, силер күн түн дебей өтө көп ката кетересиңер дейт. Күнөө кыласыңар. Куллу бани адама хаттаун ва хайрул хаттаина таввабун. Бардык адам баласы күнөөкөр дейт. Жана ошол күнөөкөлөрдүн эң жакшысы тооба кылгандар дейт. Ва ана агфиру зунуба жамиа. Тооба кылса мен тообаларын кабыл кылып бардык күнөөлөрдү кечирем дейт Аллах Таала. Кандай берешен зат, кандай кечиримдүү зат. Фастагфируни агфир лакум. Менден кечирим талап кылгыла, мен кечирем силерди дейт. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адаты ушундай эле. Намаздан кийин дагы истигфарды үйрөткөн. Жакшы амалдан кийин истигфарды үйрөткөн. Күнүнө бир нече 100 жолу истигфар айткан пайгамбар болуп туруп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мурдагы кийин күнөөлөрүн баары кечирилсе дагы истигфарды көп айтат эле. Истигфардын өтө көп пайдалары бар. Мен лазимал истигфар, ким истигфарды лазим кармаган болсо, анда ар бир кыжалачылыктан жолдор ачылат дейт. Ар бир кыйынчылыктан эшиктер ачылат. Жана күтүлбөгөн жерден рызкы берилет экен. Анткени башка хадисте келет, пенде өзүнүн күнөөсүнүн себебинен рызкынан куркалат дейт. Адамдар айтышы мүмкүн да, мен күнөө кылып атам, бирок жакшы эле бай жашап атпаймынбы дейт. Ден соолугум чың эле болуп атпайбы деп айтышы мүмкүн да. Ошол адамга азапка кабылбай атпайбы ошондой болсо деле деп атат да. Адамдын жакшы иштен куркалгандыгы, жаман ишке кириптер болуп жүргөндүгү, Кудай Тааланын жакшы иштен аны алыс кылып койгондугунан өткөн азап болушу мүмкүн эмес. Жакшы амалдан ушу күнөөнүн себебинен куркалат. Адам күнөө кыла берет, намазга кеч калат, намазга бир кызыгуу болбой калат. Музыка маселесин айта турган болсок, пайгамбардын хадисинде айтты го, музыка укканда пенденин жүрөгүндө хадисте келет да, баягы мунафыктык чөп чыккандай чыгат дейт. Музыка күнөө кылып атат. Ошонун себебинен адамдын баягы ибадатка болгон кызыгуусу жоголот экен. Момундук касиеттер андан качат экен. Ошон үчүн арамды кылып атам го, бирок азап келбей атат го дегендик өзү ката. Ошон үчүн күнөө кылган истигфар кылыш керек. Астагфирулла. Мен күнөөкөрмүн, бардыгыбыз күнөөкөрбүз. Эмне деп атат Аллах Таала? Силер бардыгыңар ката кетересиңер дейт. Бирөөнү дагы бул жерден мустасна кылган жок. Бирөөсү дагы бул жерден өзгөчөлөп айткан жок. Бардыгыңар күнөөкөрсүңөр дейт. Ошон үчүн менден кечирим сурагыла дейт. Силер күн түн дебей, түндө дагы, күндүз дагы күнөө кыласыңар. А мен күнөөлөрдүн бардыгын кечирем. Кечирим сурагыла дейт. Я ибади иннакум лан таблугу дарри фатадурруни. Менин пенделерим, силер менин зияныма кудретиңер жетпейт дейт. Фатадурруни, мага зиян бериш үчүн. Валан таблугу наф'i фатанфауни. Силер мени мага пайда бергенге кудретиңер жетпейт, мага пайда жеткириш үчүн дейт. Аллах Таала ушундай бир жетишкен, Аллах Таала зат сыпатында камил ушундай зат. Аллах Таалага эч ким зиян жеткире албайт, Аллах Таалага эч ким пайда жеткире албайт. Муну азыр кийинки хадистин саптарында ушуну мынтип түшүндүрөт Аллах Таала. Я ибади лау анна ауалакум ва ахиракум ва инсакум ва джиннакум кану ала атқа қалби раджилин вахидин минкум ма зада залика фи мулки шай'a. Менин пенделерим, силердин мурдакыңар, кийинкиңер, инсандар, жиндер бардыгы силердин араңардагы эң жүрөгү таза инсандын жүрөгүндөй жүрөктүү болуп калса дейт. Ма зада залика фи мулки шай'a. Анда ошол такыбачылыгы менин падышачылыгыма эч нерсе кошуп бербейт дейт. Ага эч кандай пайда жеткирбейт. Жүрөгү эң таза, эң такыба жалпы алымдардын ою боюнча бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыздан такыбараак, пайгамбарыбыздан тазараак, пайгамбарыбыздан кулук мүнөз өйдөраак эч ким болгон эмес.
Инсанияттагы эң үлгүлүү инсан, инсанияттагы эң Кудай Таалага жагымдуу жашоону тартуулаган, бизге көрсөтүп кеткен бул пайгамбарыбыз. Бардыңар ушундай болуп кеткиле дейт. Мурдакылар да, кийинкилер да, жинде да, инсандар да дейт. Анда ошол силердин такыбачылыгыңар менин падышачылыгыма эч нерсе кошуп бербейт дейт. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. Менин пенделерим, силердин эгерде мурдакыңар, кийинкиңер, инсандар, жиндер бардыгы биригип окшош болуп калса, эмнеде? Фажырлыкта, күнөөдө, уятсыздыкта. Силердин араңардагы эң бир жүрөгү кир адамдын жүрөгүндө болуп калса, алымдар айтат, бул жерде жин менен инсандарга чогуу кайрылып атат да. Шайтан жиндерден, адамдардын да, инсандардын, жиндердин да арасында эң жүрөгү кир, эң бузуку бул шайтан. Бардыңар шайтан болуп кетсеңер дейт. Ма нақаса залика мин мулки шай'a. Анда Аллахнын падышачылыгын эч нерсе кемите албайсыңар дейт. Биз ибадат кылбай койсоктан Алла муктаж эмес. Каалагандай жашайлы. Нафсыбызды каалашыбызча ээрчиле. Аллах Таалага эч кандай зыян жеткире албайт экенбиз. Каалагандай ибадат кылайлы, каалаганча таквачылык кылайлы. Күн түн дебей, аны менен Аллах Тааланын падышачылыгына эч нерсе кошуп бербейт экенбиз. Эмне жакшылык кылсак өзүбүз үчүн, эмне жамандык кылсак өзүбүзгө зыян. Андан кийин эмне дейт? Аллах Тааланын берешендигин караңыздар. Я ибади, лав анна awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataytu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr. Менин пенделерим, эгерде силердин алгачкыңар, кийинкиңер, инсандар, жиндер бир кең майданга чыгып алып дейт, fasa'aluni менден сурап баштаса дейт. Фаатайту кулла инсанин мас'алата. Мен ошол инсандардын бардыгына сурагандарын берсем дейт. Ма нақаса залика мимма инди илля. Анда ошол сурагандары менин алдымдагы казынадан дейт. Ушунчалык дагы кемитпейт дейт. Кама янқусул михиту ида удхилал бахр. Кандай эле ийне деңизге малынып алынганда эч нерсе кемибеген дейт. Алланын казынасы ушунчалык кең. Ойлобош керек да. Тиге берди мага жетпей калат. Жок. Бул адамдарда ушундай, жетпей калуу дегенчи. Алланын казынасында андай эреже жок экен. Аллах Таала бардыгына жеткирип берүүчү зат экен. Ошон үчүн Аллах Тааладан сураганда Аллах Тааланын казынасын карап сурайлы. Өзүбүздүн чөнтөгүбүздү айлана чөйрөдөгү адамдардын чөнтөгүн карап сурабайлы. Алланын казынасын карап сурайлы. Алла, сенин казынаң чексиз. Кылам дегенди кылган затсың. Берем дегенди берген затсың. Күнөөлөрдү кечирүүчү, өтө берешен, айкөл, жоомарт затсың деп Аллах Тааланы мактап сурайлы. Алла берет. Я ибади иннама хия а'малукум ухсиха лакум. Менин пенделерим, чындыгында силердин амалыңар дейт. Аларды биз эсептеп жатабыз дейт силерге. Сумма уаффикум ияха. Жана ошого жараша биз силерге анын жазасын беребиз дейт. Анын соону беребиз. Күнөө кылган болсо, ошого жараса сазасын беребиз. Фаман важада хайран фальяхмадиллах. Ким жашоосунда жакшылык менен алек болуп аткан болсо, амалдарын жакшы тапкан болсо, Алла жакшы ишке товфик берип аткан болсо, Аллага хамд сана айтсын. Алхамдулилlah. Алла товфик берип атат. Ошол жерде отурушубуздагы Кудай Тааланын чоң жакшылыгы. Ошол жерде отуруп, Алланы эстеп, пайгамбардын хадистерин окуп, сабак алгандыгыбыз, дарс кылгандыгыбыз бул өзүнчө чоң бакыт. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Эгерде бирөө андай таппаган болсо, күнөө иштерди кылып жүрүп, кыяматта китебин ачса, жалаң гана күнөө болгон болсо, فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Анда өзүнөн башка эч кимди күнөөлөгөнгө акысы жок дейт. Мага айтпады эле, дебеди эле, эскертпе эле, эскертти. Кайра-кайра эскерте береби. 40 күнгө да чыктыңыз, 4 айга да чыктыңыз, медреседе да окуңуз. Хадисти да үйрөндүңүз, ушунча сөз болуп атат. Ошону да оңол болсоңуз дагы эмне керек? Туурабы? Жакшы адамга бир сөз дейт го. Ошон үчүн амал кылам деген адамдарга бир хадисти кармап, өмүр бою ошо амал кылса да ошол жетиштүү. Бир хадисти кармап. Сахабалар пайгамбардан сурайт эле: "Я Расулалла, мага бир ушундай бир нерсени үйрөтүң.
Аны мен ешкімнен сұрабайын деп сұрайды эле. Бір сахаба сұрағанда пайғамбар эмне деді? Сен Алла Тааланы ушундай эстеген, сен Алланы эстеп атканда өлүм келсин деді. Алла нарда эмес деп. Кейбір адамдар зикирге тартылып турат. Кейбір адамдар Құран оқығанға шықтанып тұрады. Кейбір адамдар даватқа шыққанға шықты. Кейбір адамдар оқығанға шықты. Айтыр, әрбір адам жақсы ішті, қайсыл іште шығы бар, ошол ишмен алек бола берсин. Бирөөнү бирөө кемсинтпесин. Бардығы жақсы иш. Аллах Тааланын өкүмү. Бардығыбыз бейишке киребиз. Алланын бейиши кенен. Эң акыркы кирген адамга канча берет экен? Жер бетинен 10 эсе чоң жер берет экен. Эң акыркы кирген, бейишке эң акыркы киргенге. Алланын казынасы кенен. Ошон үчүн Алланын бейиши дагы кенен. Алланын рахматын өзгө мындай чектеп албайлы. Биз эле бейишке кире тургандай сүйлөбөйлү. Аллах Тааланын казынасы кенен. Жана эч качан кылып аткан амал менен өзүбүздү башкалардан үстөн көрбөйлү. Бардыгыбыз күнөөкөрбүз. Хадисте айткандай, Аллах Таала кимге тафык берген болсо жакшы иштерди кылып атат. Ага Аллага мактоо айтабыз, альхамдулилля. Жана көбөйткөн аракетин кылабыз. Эгерде ката кылган болсок, анда истигфар кылабыз, Алла күнөөлөрдү кечирет иншалла. Хадистин бул котормосу болду. Канча минут болду, Ильяс? 25. Жарым саат дегенбиз, а? Жарым саат кылып токтотобуз буйруса. Бул хадисти имам Муслим өзүнүн хадис топтомунда алып келген. Жана имам Тирмизи дагы өзүнүн хадис топтомунда алып келген бул хадисти. Ошол китептен бул жака автор чыгарган. Өзүнчө китеп кылып жазыпчы. Алынган булагын айтып атат да. Ана бул жерде зулм. Аллах Таала эмне деди? Мен өзүмө зулумду арам кылдым. Зулум деген эмне? Ошонун аныктамасы. Ваду'у шей фи гайри мавди'i. Бир нерсени өзүнүн ордунан башка жерге коюп коюуну зулум дейт экен. Зулум деп аныктамасы ушундай экен. Кайсыл жерге коюлуш керек болгон болсо, ошону башка жерге коюп коюштук зулум экен. Акыйкат сөз айтыла турган жерде айтылбаса, бул зулум. Кечирилиш керек болгон болсо, кечирбей өч алса, бул зулум. Bir adamдын акысы берилиш керек эле, аны башка бирөөгө берип койдуңуз, бул зулум. Сиз намаз мезгилинде намазда болушуңуз керек, телефон чыгып отурасыз, бул зулум. Азыр бул жакта зулумдун түрлөрүн айтат. Экинчи аныктамасы ау мужазафатул хак. Акылардын чегинен ашуу дейт. Бирөөнүн сиздин акыңыз ушунчалык эле да, андан ашып туруп бирөөнүн акысына кирбеш керек. Мына ушул дагы зулум. Хадистин мааниси эмне? Бул хадис кудсилердин эң бир элге кеңири жайылган жана өтө мааниси терең хадистерден дейт, хадис кудсилердин арасынан. Жана жүрөккө таасир берүүдө, момундардын нафсисине же болбосо ошол жүрөгүндөгү иманды өстүрүүдө өтө чоң таасири бар хадис дейт. Имам Муслим ушудан кийин ушинтип айткан эле. Бул хадисти риваят кылган таби'i ким эле? Абу Идрис Хаулани. Имам Муслим айтат дейт. Кана иза хаддаса би хадал хадиси жаса ала рукбатайхи. Ай жаласа алейхима. Имам Муслим айтат, качанда Абу Идрис Хаулани бул хадисти айтканда дейт, анда тизелеп алып туруп айтчу дейт. Ушунчалык таасири чоң болгондуктан бул хадисти айтканда тизелеп алып айтып берчү дейт. Чөк тизелеп айтчу дейт. Ибн Раджаб рахимахулла Жами'ул улум вал хикам деген китепте бул хадисти алып чыккан дейт. Имам Ахмадтан. Анан айтты дейт. Бул хадис шамдыктардын эң бир шарапаттуу хадиси болуп эсептелинет дейт. Ошон үчүн дагы өзүнүн китебин ушул хадис менен баштаган дейт. Жана балким ушунчалык бунун даражасын бийик көрөт эле шамдыктар. Иннамал а'малу бинният деген имам Бухаринин Бухари шарифте биринчи алып келген хадиси бар. Ошонун кандай имам Бухари бийик даражада көргөндөй эле, булар ушундай көрөт эле бул хадисти дейт. Аллази кала фихи имамул Бухарию
рахимахулла: "Мен арада ай юсаннифа китабан фальябда бихадиси иннамал аъмалу бинният." Имам Бухари ушинтип айткан дейт: "Ким бир китепти жазгысы келген болсо, анда китебин ушул хадис менен баштасын" дейт. Бухари шарифтен башталган эң башкы китебинде хадисти ушуну менен китебин ачсын дейт. Андан кийин бул Абу Зар радиаллаху анху хадиси дейт. Качан Тақиюддин Субки рахимахулла өзүнүн хадис сабагын баштаганда Дамаск шаарында. Ал дейт, баштайт эле Рабиул Ауал айында 742 хижри жылы ушул хадисти чечмелеп баштаган дейт. Андан кийин ал Каирге кеткенге чейин дейт, ушул хадисти чечмелеген дейт. Рабиул Сани 26 Рабиул Саниге чейин 756 жылга чейин. Канча жыл? 14 жыл ушул хадисти чечмелеп берген экен. Ушунчалык таасири чоң, ушунчалык терең, ушунчалык бир көп маанини камтыган хадис экен. Негизи эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Утиту би жавами'ил калим." Мага Аллах таала сөзү кыска, мааниси нуска, мааниси терең хадистер менен, сөздөр менен мени сыйлады дейт. Ушундай пайгамбарыбыздын бир сөзү ушунчалык терең маанилерди камтыйт. Элестетиң, бир хадисти 14 жыл тафсирлеп бериптир да. Аллах субхана ва таала бул өзүнүн куттуу хадисини эмне деп баштады? Я ибади деп баштады. Менин кулдарым деп атады. Меники, менин кулдарым деп Аллах субхана ва таала шаррафахум бидафатихим илейхи фaqal. Адамдарга ушуну менен шарапат берди дейт. Менин кулум дештик менен дейт. Я ибади. Бул я ибади дегенге кимдер кирет эми? Кимге кайрылып атат десе? Ва хува лафдун ядхулу фи куллу ман татавajjaba алейхи ибадатуллахи азза ва жалла ибадата таклифин фаядхулу тахта хада нидаил карим ал-инсу вал джинну джамиан. Бул сөздүн ичине дейт: кимге Аллах тааланын ибадатын кылыштык важип болгон болсо дейт. Ибадата таклифин. Аллах таала эмне деди? Зария сүрөсүндө: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Биз жин инсанды ибадат үчүн гана жараттык дейт. Ибадатка жоопкерчилик качан жүктөлөт экен? Балагатка жеткенден. Айтор, кимге ибадат кылуу жүктөлгөн болсо, жин инсан, ошолордун бардыгы ошого кирет дейт. Фаядхулу тахта хадал нидаил карим. Ошондуктан дейт, бул чакырууга инсандар жана жиндер бардыгы кирет дейт. Анткени Аллах таала инсан менен жинди Куранда эмне деп айтты? Мен жин инсанды жалгыз ибадат үчүн жаратканмын деди. Ва каррарахуллаху азза ва жалла ва фихи мин ат-талаттуфи ва ат-та'аттуфи ма фихи. Жана Аллах таала ушул сөздү кайра-кайра алып келип атат. Я ибади, я ибади. Бул жерде Аллах тааланын бизге болгон мээрим төгүүсү, Аллах тааланын мухаббатынын изхары болуп атат. Аллах таала өзүнүн мухаббатын көрсөтүп атат дейт. Ар бир бизге танбih, эскертүүлөрдөн мурда дейт. Кудай таала эмне кылды? Бизди эркелетип атат. Менин пенделерим, жакшы көрүү менен айтып атат. Жана ар бир Аллах таала эскерткен эскертүүлөрдө бизге эмнелер бар экен? Жакшылыктар бар экен. Инсаният үчүн, жиндер үчүн дагы жалаң гана жакшылыктар дейт. Ошондуктан дейт, азыр зулумдун түрлөрүнө кире турган болсок, анда сабагыбыз узарып кетет экен. Эртеңден баштап эми зулумдун түрлөрүнө ушул жерден айтып беребиз. Зулумдун кандай түрлөрү бар? Андан кантип сактаныш керек? Ар бир кылынган зулумга кандай сазалар жана кандай акыбет, кандай бир жазалар күтүп турат, ошолор тууралуу кийинки сабакта улантабыз иншалла.
Аллах таалам кейинги сабакка жеткирген болсун. Суроолор болсо бериңиздер. Суроолор барбы? Сабакка тиешелүү, жашоого тиешелүү, ибадатка тиешелүү. Кейинги сабакка мына жерге бир эме коюп коюш керек экен, а? Айкөл, суроолорго депчи. Жана бирөө жолдо баратам деди, жетелек окшойт дагы деле. Сабак кайсы жерде болуп атат? Суроом бар эле деп атайын даярданып келаткан. Келе бериңиз дегенбиз, жетелек окшойт. Аллах таалам жеткирген болсун. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. Аллахым бардыгыбызды Кудай тааланын чыныгы кулдарына кошкон болсун. Аллах таалам залымдыктан, зулумдан сактаган болсун. Палестина жергесинде зулум чегип аткан биздин мусулман бир туугандарыбызга жардам берген болсун. Зулум кылып аткан ошол жердеги жөөттөргө Кудай таала хидаят берсин. Тагдырында хидаят жок болсо Кудай таалам өзү жетиштүү болгон болсун. Аллах таала адилеттүүлүктү жашообузга алып келген болсун. Аллах субхана ва таала бул дүйнө ахиретте шерменде кылбасын. Аллах таала жалпы жумалай журтка, Кыргызстан элибизге толуктуу менен жашаганды, берекелүү, эгемендүү жашоодо жашаганды насип кылган болсун. Дин эркиндигин кыяматка чейин сактап берген болсун. Салаватуллахи таала аля хайри халкихи ва аля алихи ва сахабихи.